Эртең бүрсүгүнү уже суббота, воскресенье күндөрү бардык объектилер саат 10-до токтош керек. 10го чейин азыр убактыңар бар. 10дон кийин эгер ушундай боло турган болсо, музыка чыга турган болсо, биз чара көрөбүз азыр. Мыйзамды сактайбыз, конечно. Биз азыр билип атасыз, мыйзам бар. Саат 10дон кийин баягы закон тишине деген тынчтыкты алып жүрүш үчүн бул. Ошончо рейд жүргүзүп атабыз азыр. Мындан баштап постоянно 10дон кийин иштөөгө болбойт. Жетекчилер курста бар. 2024 жылдын 7-декабрында президент Садыр Жапаров тынчтык жөнүндө кол койгон мыйзамына жана жакында кабыл алынган Кыргызстанда электр энергиясын үнөмдөө режиминин алкагында Бишкекте көзөмөл күчөтүлдү. Ага ылайык кечээ алгачкы рейдтер уюштурулду. Так ушундай эле тапшырма, ал субъектлердин бардыгы биздин жарандар, алардын бардыгына түшүндү иштерин жүргүзүш керекпиз. Бирок ошол эле учурда 194 мыйзам талаптарын так аткарууну талап кылыш керекпиз. Бүгүн эскертип беребиз. Эртеңден баштап чара көрө башташы керек. Тийиштүү кызматтар бар, СГСНдин аппараты да бар экен. Андан тышкары 10дон кийинки чектөөлөр бардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн. Эртең бүрсүгүнү уже суббота, воскресенье күндөрү бардык объектилер саат 10до токтошу керек. Бул биздин өлкө башчынын жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын тапшырмасы. Муну так аткарууну сиздерден талап кылам. Аталган буйруктун негизинде мындан ары калаада саат 22:00дон кийин той топур көңүл ачуу токтотулуп, мыйзамдын аткарылышы боюнча көзөмөл күчөтүлөт. Анын негизинде райондук администрация жана муниципалдык инспекция башчылары борбордогу коомдук тамактануучу жайларынын, маданий көңүл ачуу мекемелерине, кафе, ресторан, бар, клуб, банкет залдары жана башка объектилерге барышты. Жаңы мыйзам боюнча билесиз, немеден кийин 10дон кийин токтотуш керек. Анын үстүндө дагы светтерде эконом, алар да карайсыздар. Жарыктоо жүрбөйүшкө, эшикти ачып жана өчүрүп турасыз. Ой, өчүрүп койду го. Уведомление берилет, азыр алып коелу ошондон да. Мындан ары белгиленген убакыттан кийин катуу музыка, жарык берүүчү жабдуулар же жарандардын тынчтыгын бузган башка аракеттер менен коштолгон иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Аны улай саат 22:00дон кийин электр энергиясын керектеген бардык жабдуулар, өзгөчө көп энергия сарптаган шаймандар толугу менен өчүрүлүшү керек. Аталган мыйзамдын негизинде бүгүн баш калаадагы бир катар кафе-барларга алгачкы эскертүүлөр берилди. Жакшы, сиздерге азыр саат 10до келдик, онун өтүп. 10до канча болду азыр? 10:30. 10:30 болуп тур. Жакшы иштеп жабык экен азыр. Саат 10до эле жабылган. Ошо. Анан электроприборлорду өчүрөсүздөр, кичине экономия турасыздар да. Алар Жеси таңсыз болуп атканда, ошону кичине көзөмөлүңүздөр. Рахмат, жакшы, дальнейшем ушундай алып барсаңыздар жакшы болот. Бул да салым, силерге да салымыңар да. Эгерде бирок күн сайын биз тараптан рейдтик иш-чара болот. Эгерде азыр бүгүнкүдөй көрүнүштөр болсо, анда биз жапканга туура келет. Тиешелүү чара көрүлөт. Азыр биякта бакырып караоке ыргыдырып атышат. 10дон кийин болбойт. 10дон кийин болбойт. 10дон кийин болбойт. Мисалы баарыбыз окаттап жүрүбүз. Эжеке 194 мыйзам бар. Мыйзамдын талабын аткаргыла. Акырында айтып атпайбы аким? Акырында да үнүн чыгарып, светти, экономдоп иштесеңиз, иштеңиз деп атат. Жок антпейсиңерби, анда биз эртеңден баштап чара көрө баштайбыз деген сөз. Мыйзамда бар. Юридикалык лицого 28 000, физический лицого 10 000 штраф сала баштайбыз. Сизге өзүңүз тууралуу сизге керекпи, кереги жокпу? Сактаңыз мыйзамды, сизге эч ким тийишпейт. Бүгүн кол коюп бериңиз, тааныштым деп. Болду. Деген менен турак жайлардан алыс жайгашкан объектилерге жана тынчтык жөнүндө мыйзамдын бардык талаптары толук сакталган шартта электр генераторлорун колдонууга уруксат берилет. Ал эми райондук администрациялар жана муниципалдык инспекция бул маселени көзөмөлгө алып, үзгүлтүксүз рейдтерди жүргүзүп турууга милдеттендирилди. Бүгүнкү тынчтык мыйзамын сактоо боюнча жана электр энергияны үнөмдөө боюнча рейдтин жыйынтыгы боюнча бүгүн биздин райондо чоң мекеме ишканаларын барын кыдырып өттүк. Жыйынтыгында бүгүнкү биз берген эскертмелерди угуп, соц тармактардан чыгарган маалыматтарды угуп, дээрлик ишканалар өздөрү жабылыптыр саат 10до. Жабылбаганда бүгүн эскертме кагаздарын бердик. Бул рейд 3 күн уланат. Андан кийин дагы байма-бай бул рейдтерди уюштуруп турабыз.
Белгилей кетсек, тынчтык жөнүндө мыйзамынан сырткары Кыргызстанда электр энергиясын үнөмдөө режими киргизилип, саат 18:00-дөн 6:00-га чейин стратегиялык объектилерде министрликтер, ведомстволор жана мамлекеттин катышуусу менен чарба жүргүзүүчү субъектилер, саламаттык сактоо, социалдык коргоо мекемелери, билим берүү уюмдарында окуу процесси аяктаган учурдан кайра башталганга чейин электр энергиясын өчүрүү тапшырылды. Ал эми жогоруда аталган бардык мекемелердин далисине, санитардык жайларга жана башка иштебеген жерлерге кыймыл датчиктерин орнотуу тапшырмасы коюлду. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.